Акылдуу бала. Жомок. Балдар, акылдуу бала деп кандай балдарды айтар элеңер? Өз ара ой бөлүшөбүз. Акылдуу бала жомогун ролдоштуруп окуйбуз. Bir күнү Акылман арабага түшүп келе жатты. Ал арабасын токтото калып, эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап ойноп олтуруптур. Акылман: Балам, арабага жол бербейсиңби? Деди. Бала Акылмандын баш аягына карап туруп: Чоң ата, мен шаар салып жатпаймынбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шаарды айланып өтүш керек го. Деди. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип: Балам, жашыңа караганда акылың көп экен. Деди. Анда бала: Эмне үчүн андай дейсиз? Сонун бөжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. Жашка келгиче мен кантип бир нерсени билбейин? Дейт. Акылман жылмайып: Бир нече суроо берейин. Жооп берсе, бир нерсе билериңе ишенейин. Дейт. Жооп берүүгө даярмын. Дейт бала. Кандай сууда балык болбойт? Кандай тоодо таш болбойт? Кандай жыгачта будак болбойт? Ушуларга жооп берчи. Дейт Акылман. Балдар, Акылмандын суроосуна кандай жооп берер элеңер? Ойлонуп көргүлөчү. Текстти улап окуйбуз. Алтын суусунда балык болбойт. Кум дөбөдө таш болбойт. Чирек жыгачта бутак болбойт. Деп бала жооп берди. Бала да Акылманга суроо берет. Чоң ата, асманда канча жылдыз бар? Дейт. Айланайын балам, бизден ыраак турган нерсени сураганың кандай? Жакын турган нерседен сура. Кандай болсо, сиздин кашыңызда нече тал кыл бар? Деп сурайт. Кичинекей баланын акылына Акылман абдан таң калып: Балам, окууну көп оку. Акылың дагы арбыйт. Өмүрүң узун болсун. Ак батасын берип, баланын шаарын айланып өтүптүр. Азаматсыңар балдар, мына жомокту ролдоштуруп окуп алдыңар. Эми жомоктун мазмуну боюнча суроолорго жооп беребиз. Акылман карыя балага эмне үчүн таң калды? Силер кандай ойлойсуңар? Акылман балага кандай суроолорду берди? Баланын жообун айтып бергилечи. Бала Акылманга кандай суроо берди? Буга силер кандай жооп бересиңер? Акылман ата баланын суроосуна жооп бере алдыбы? Анын суроосуна силердин оюңар кандай? Балдар, акылдуу бала жомогун үйдөн ата-энеңер менен биргеликте ролдоштуруп окугула. 3 сүйлөм түзгүлө. Ата-энеңер берген жоопторду жазып келгиле жана жомоктон алган таасириңерди сүрөт менен көрсөткүлө.